1924 жылдын 14 октябрында СССРдын бүткүл союздук аткаруу комитетинин чечими менен Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлүп, областтык кыргыз милициясынын кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштагандыгын белгилеген. Ошондуктан 1 ноябрь кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү болуп калды. Ал мезгилдеги кырдаалдын катаалдыгына карабай, түрдүү кылмыштуу топтордун каршы чыгуусуна элдик милиция уюшкандык менен жооп берди. Жыл өткөн сайын милиция кызматкерлеринин чеберчилиги артып, билимдүү жана тажрыйбалуу кызматкерлер менен толукталды. Коомдук тартипти сактоонун жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн эффективдүү формалары кеңири жайылтылды. Кыргыз милициясы азырдагы Кыргызстандын бардык аймактарындагы чукул кырдаалдар жаралган учурда күн бүтүнбү биринчилерден болуп, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, жарандарыбыздын коопсуздугун сактоодо өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарууда дайыма даяр турушат. 2021 жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары өлкөнүн бардык аймактарында жалпы элдин коопсуздугун камсыздап, кылмыштуулукка каршы күрөшүп, жүктөлгөн милдеттерди аткарып келди. Мамлекеттик деңгээлдеги коомдук саясий иш-чаралар болуп эсептелген Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону өткөрүүдө, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча референдумдо жана жергиликтүү кеңештердин шайлоолорун өткөрүүдө 10 миңден ашык кызматкерлер коомдук коопсуздукту камсыздап, жүктөлгөн милдеттерди аткарып, массалык башаламандыктарга, коомдук жайларда оор жана өтө оор кылмыштарга, одоно укук бузууларга жол берилген жок. Мына бүгүндө Кыргыз милициясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө коомдук тартипти жогорку деңгээлде камсыз кылуу максатында комплекстүү иш-чараларды көрүүдө. Кыргыз милициясы өлкөнүн ички коопсуздугун көзөмөлдөгөн, коомдук туруктуулукту сактоого ишенимдүү кадам алган, коомдук саясий турмушу заман талабына жараша өзгөрүп, элге кызмат кылуунун жаңы этабын баштады. Азыркы мезгилде өлкөнүн коомдук коопсуздугун көз карегиндей сакташкан Кыргыз милициясынын эр азаматтары эл алдында берген анттарынын өтөөсүнө чыгып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө эрдиктерди көрсөтүп келет. Баткен облусунун аймагында орун алып өткөн чек ара окуяларында өлкөбүздүн башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен бирге алдыңкы катарда элдин коопсуздугун камсыздап, өлкөнү коргоо боюнча жүктөлгөн милдеттерди аткарды. Быйыл Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Салтанат алкагында мамлекет башчысы өзгөчө ардак белгиси, аскердик намыстын, эрдик жана даңктын символу катары күжүрмөн туусун Ички иштер министрлигинин ички аскердик бөлүктөрүнө тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аскерлерди күжүрмөн туунун тапшырылышы менен куттуктап, ички аскерлер кызматы өлкө аймагында ички коопсуздукту камсыздап, элибизге тынчтыкты жана бейпилдикти тартуулап, стратегиялык мааниге ээ болгон мамлекеттик маанилүү объектилерди эле кайтарбастан, коомубуздун жаркын келечегине коркунуч туудурган ар кандай чакырыктарга каршы алгылыктуу күрөш жүргүзүп жатканын белгиледи. Ички аскерлердин эмгеги бааланып, президенттин жарлыгы менен Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кызматкерлеринин айлык маянасы 2 эсе жогорулатылды. Ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ички иштер министрлигинин коллегиясына катышып, мамлекетте тынчтык жана бекем тартип өкүм сүрмөйүн өлкө жетекчилиги тарабынан жасалып жаткан реформаларды, сунушталган экономикалык программаларды толук кандуу ишке ашыруу мүмкүн эместигин айтып, мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча алдыга коюлган милдеттерди толук жана так аткарууну талап кылды. Элибиз сиздер жасап жаткан иштерди көрүп, билип, мамлекет тарабынан корголуп жатканын сезүүлөрү керек. Милиция коомдук тартипти сактап, жарандардын бейпил жашоосун камсыз кылууну курулай сөз менен эмес, иш менен далилдеп бериши зарыл деп айтты Садыр Жапаров. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Ысык көл облусундагы туристтик аймактарында коомдук тартипти камсыздоо максатында туристтик милиция түзүлүп, кыска мөөнөттүн ичинде коомдук тартипти сактоодо өзүнүн ыкчамдыгын жана жогорку деңгээлдеги ишмердүүлүгүн көрсөтө алды. Туристтик милиция кызматы кыска мөөнөттүн ичинде атайын кызмат кылууга ылайыктуу кийим-кечек жана атайын техникалык каражаттар менен камсыз кылынды. Жарандардын ички иштер органдарынан талап кылына турган тактамаларды алуусу үчүн ар бир облустун борборунда жана райондордо бардыгы болуп республика боюнча 31 борбор бирдиктүү терезе аталышындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүү пункттары жарандарды тейлөөдө. Алардын 6 пункту быйылкы жылы ишке киргизилди.
Учурда республика боюнча 532 коомдук алдын алуу борборлору, милициянын жана жергиликтүү бийлик органдары, аксакалдар соту, аялдар кеңеши жана жаштар тобу менен коомдук тартипти сактоо багытында өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келүүдө. Коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коомго жат көрүнгөн ар түрдүү окуялардын алдын алуу үчүн жана ички иштер органдарынын санариптештирүү багытында ишмердигин чыңдоо боюнча республиканын аймагында жалпы 230 видео камералар 87 коомдук жайларга, 130 мал базарларга орнотулуп, ишке киргизилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын ишмердигин сапаттуу уюштуруу максатында кызматкерлерге GPS мобилдик тиркемеси орнотулуп, тиешелүү иш-чараларды ыкчам ишке ашыруу иштери алып барылууда. Жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы боюнча 9 ай ичинде 2.836.960 токтом чыгарылган. Мамлекеттик бюджетке 2.1.119.460 сом түштү. Учурда коопсуз шаардын экинчи этабын ишке ашыруу максатында республика боюнча 306 аппараттык программалык комплекс, анын ичинен 266-сы стационардык жана акыркы 40 көчмө аппараттык программалык комплекстердин жайларын аныктоо, тактоо жана орнотуу иш-чаралары жүрүүдө. Элдин көйгөйүн жеринде чечип, сервистик тейлөө көрсөтүү максатында республикабыздын бардык аймактарында жарандарды жеринде кабыл алып, маселесин чечүүгө бардык шарты түзүлгөн 50 даана автоунаа менен милициянын көчмө кабылдамасы аталыштагы эл арасында автоунаа менен жүрүүчү пункттар ишке киргизилди. Коомдук тартипти сактоону, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү чыңдоо максатында өзгөчө чек ара аймактарында коомдук тартипти камсыздоону ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн Нарын облусунун Кочкор райондук, Баткен облусунун Кадамжай райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жаңы имараты курулду. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Сакалды айылында, Ноокат районундагы Жаңы Базар айылында, Лейлек районундагы Максат айылында милициянын айылдык бөлүмчөсүнүн имараттары курулуп ишке берилди. Бишкек шаарында 1 май, Свердлов, Октябрь, Ленин райондорунда да милициянын заманбап жаңы пункттары ачылды. Нарын шаарында Нарын областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине арналып курулган жаңы көп кабаттуу, жаркыраган, бардык шарты бар үй тапшырылды. Азыркы мезгилде Ош областык жана Ош шаардык ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлерине арналган көп кабаттуу, заманбап долбоор менен башталган үйдүн курулушу да аяктап бериле баштады. Ошондой эле Бишкек шаарында да ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн мезгил талабына ылайык бардык шарты келишкен көп кабаттуу үйдүн курулушу да аяктоонун алдында турат. Баткен облусунун Лейлек районундагы Интернационал айылында имараттардын курулуш иштери аяктап, Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин номер 707 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери жайгаштырылган. Ошондой эле Баткен районундагы Көкташ айылында эски мектепте жайгашкан Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн өзүнчө ротасынын кызматкерлери үчүн атайын имараттардын жана казармасынын курулуш иштери жүрүүдө. Жер-жердеги ички иштер органдарынын ишмердигин координациялап, элди тейлөөнү күчөтүп, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү чыңдоо максатында Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын имараты оңдоп түзөө жана кайрадан жаңылоо иштери жүргүзүлүп, жер-жердеги ыкчам кырдаалдын абалына жана жарандардын коопсуздугуна байланышкан учурларды онлайн көз салуу үчүн тиешелүү заманбап технологиялар менен жабдыкталды. Милиция кызматынын ишмердүүлүгүн чыңдоо, колдоо багытында эл аралык өнөктөштөрдүн жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен жер-жердеги ички иштер органдарына 50гө чукул автоунаа таратылып берилди. Алар ички иштер министрлигинин банги кылмыштарга күрөшүү кызматына, Баткен облусуна, Чүй, Ысык көл, Жалал Абад, Нарын, Талас облустук ички иштер органдарына берилди. Эл аралык уюшкан кылмыштуулукка, экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүнүн эң маанилүү фактору мамлекеттердин тыгыз кызматташуусу жана биргелешип иш алып баруусу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбеков Казакстан Республикасынын, Тажикстан Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын жана Түркмөнстан Республикасынын ички иштер министрлери менен эл аралык уюмдар, Бириккен Улуттар уюмунун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча Бишкектеги уюмдары менен болгон түздөн-түз жолугушууларынын негизинде өз ара кызматташуу, кылмыштуулукка каршы биргеликте күрөшүү боюнча негизги документтерге кол коюлду. Кече жакында дагы КМШ мамлекеттеринин ички иштер министрлери катышкан видеоконференция онлайн режиминде болуп өттү. Аталган кеңешмеге Азербайжандын, Армениянын, Белоруссиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Россиянын, Тажикстандын, Өзбекстандын ички иштер министрлери катышышты.
Видео конференцияда КМШ өлкөлөрүндөгү кылмыштуулуктун абалы, баңгизаттарды мыйзамсыз жайылтуу, курал-жарактарды сатуу, улуттар аралык кылмыштуу топтор жана терроризм, экстремизм менен күрөшүү сыяктуу өзгөчө коркунучтуу кылмыштар менен күрөшүүдө мамлекеттер аралык программаны ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Андан сырткары ички иштер министри Улан Ниязбеков Корея Республикасынын, Бириккен Араб Эмираттарынын, Чехиянын, Туркиянын ички иштер министри жана Интерпол эл аралык криминалдык полициясынын башкы катчысы менен да жолугушуп, өз ара кызматташуу маселелери жана ошондой эле бир катар маселелер боюнча макулдашып кайтты. Жогорудагы иштерден тышкары бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин алдында дагы бир катар аткара турган иштер турат. Элдин коопсуз жашоосун камсыздап, коомго ар түрдүү коркунучтарды жараткан бардык учурларга заманбап чакырыктарга татыктуу туруштук берип, элдин коопсуздугун камсыздоону ийгиликтүү ишке ашыруу максатында ички иштер министрлигинин ишмердигин жакшыртуу боюнча оптимизациялоо иштери жүргүзүлүп башталды. Ички иштер министрлигинин аппаратынын штаттык санын жана түзүмүн оптималдаштыруунун алкагында 300 штаттык бирдик кыскартылды жана анын ичинде 36 бирдик жетекчилик курам республикадагы ички иштер органдарынын аймактык бөлүктөрүн чыңдоо үчүн өткөрүлүп берилди. Анын ичинде областтык, шаардык ички иштер башкармалыктарына кайрадан начальниктин кадр иштери боюнча орун басары, кызмат орундары боюнча 9 штаттык бирдик киргизилди. Анын негизги максаты коомдук тартипти, жол кыймылынын эрежелерин бузууларды, кылмыштуулукту, зомбулуктарды, жаш балдарга, өспүрүмдөргө карата кылмыштарды жана элге жат көрүнгөн окуяларды алдын алуу үчүн профилактика иштерин күчтөндүрүү болуп эсептелет. Ошол себептүү министрдин орун басары Октябрь Урманбетов Нарын, Талас, Жалал-Абад, Ош областы, Ош шаары жана Баткен областынын бардык райондук шаардык ички иштер бөлүмдөрүн кыдырып, коомдук тартипти сактоодогу ийгиликтери менен кемчиликтерин көзгө баса көрсөтүп, алардын кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү өзгөчө ролун баса белгилеп жана кызматкерлерге түзүлгөн шарттар менен таанышып, жергиликтүү ички иштер органдарын мындан арыда чыңдоо маселелерин колго алып келди. Коомдук тартипти сактоо, элге кызмат кылуу, коомдун талабы, элибиздин талабы жана реформанын да бирден бир талабы. Тартип сакчылары жаңы заманбап техникалар менен камсыз болууда. Ошол эле учурда коомдук коопсуздукту жана укуктук тартипти сактоого жөндөмдүү жана мобилдүү болушу зарыл. Анткени мезгил талабы мына ушундай. Ал эми коомчулук менен кызматташтыкты бекемдөө жана дайыма элдин ишениминде болуу бул жаңылануу процессинин өзөгү болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында тарбия иштеринин системасын жакшыртуу программасы жана милиция кызматкерлеринин этика кодекси сыяктуу маанилүү концептуалдык документтерди ишке ашыруу талабы милиция кызматкерлеринин кулк мүнөзү, жүрүш турушу, анын ичинен жаш муундагы милиция кызматкерлерине насаатчылык боюнча ардагерлер кеңешинин иш аракеттери менен жүргүзүлөт. Генералдар клубу менен ардагерлер кеңеши учурда өсүп келе жаткан жаш муундарга татыктуу тарбия берүү максатында дайыма иш аракеттерин жүргүзүп келишүүдө. Милиция кызматкерлерине берилген эң бийик баа бул эл ишеними, мыйзам, милдет, абийир жана ата мекенге жан дили менен кызмат кылуу милиция кызматы үчүн дайыма эң жогорку жоопкерчилик болуп кала берет. Учурда кыргыз милициясы күчтүү, кубаттуу кызмат катары эсептелет. Анткени анын бай тажрыйбасы бар. 1924 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигин 44 министр жетектеди. Милициянын ар кандай муундагы кызматкерлери кызматтык милдеттерин так аткарып жаткан учурунда баатырдыктын, эрдиктин жана кайраттуулуктун үлгүлөрүн көрсөтүп, ички иштер тарыхында өздөрүнүн аттарын алтын тамгалар менен калтырышты. Алардын аты ардак такталарга түбөлүк өчпөс болуп жазылган. Баатырларга түбөлүк таазим жана урмат. Өлкөбүздөгү туруктуулукту сактоого ишенимдүү турган кыргыз милициясынын коомдук социалдык турмушу заман талабына ыктап өзгөрүүгө багыт алды жана 2021 жылда коомдук тартипти сактоодо кызматтык милдеттерин так аткаруу менен милициянын ишмердүүлүгү толугу менен өзгөрүлүп, кайра жаралуунун мезгили эл ишенимине кайрылып келүү дооруна багытталды. Милиция, милиция, милдетиңди сезип туя. Эркиндикти тосуңарыңа, алгалай бер улам